Какыйып, түз, кас-катар тизилип турган аскерлер. Алардын курчоосунда басып келе жаткан келечектеги президент. Дал ушул жол болочоктогу өлкө башчынын кызматка киришип жаткандагы алгачкы кадамы. Сценарий боюнча инаугурация аземинин башталышы ушундай каралган. Президенттин жолу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияны көздөй багыт. Аскерлердин курчоосунда болочок өлкө башчы чоң залга кадам таштайт. Белгилей кетсек, филармония мамлекетке караштуу болгондуктан эч кандай чыгым сарпталган жок. Президент залга киргенден кийин кадимкидей эле биз даярдаган иш-чара менен өтөт, антын берет, төш белгиси, стандарты, желеги баары тапшырылат. Инаугурациялык сөзү өтөт. Ошондон кийин биздин карыябыз чыгып, кыскача жакшынакай батасын айтат. Мамлекеттик атрибуттар сөзсүз түрдө залда сакталат. Кыргыз мамлекетинин конституциясы, Кыргыз мамлекетинин желеги, Кыргыз мамлекетинин герби. Инаугурациянын соңу президентти куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы катары ардактуу караулдун саламдашуусу менен жыйынтыкталат. Саламатсыңарбы, аскерлер? Белгилей кетсек, мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараны өткөрүү аземинен 2 эреже жокко чыгарылды. Бири келечектеги президенттин унаалардын коштоосунда келе турган кортеж болсо, кийинкиси беделдүү инсандарга чай берүү. Мындай чечимди Садыр Жапаров кабыл алып, ашыкча чыгымга каршы экенин билдирген болчу. Кортеждин кандай формасы болсо дагы кортежден баш тартты. Бул бир. Экинчиден, мындан ары дагы ушундай кортеж менен жүрүү эрежелеринин барын жокко чыгарам деп журтка жарыялады. Сценарийдин кошумча баракчасында биз меймандарга албетте 1200 кишиге эмес, бирок өтө кадырлуу, эмгеги сиңген көрүнүктүү ишмерлерге, айрым меймандарга чай берип коюуну дагы караштырганбыз. А киши бул жагдайдан дагы баш тартты. Президенттин кызматка киришүү аземине катышуу үчүн катардагы жарандар менен кошо коомдук ишмерлер, чыгармачыл жана илимий интеллигенциянын өкүлдөрү чакырылган. Алардын катарында Кыргызстан кызматташкан эл аралык уюмдардын жетекчилери дагы бар. Эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен инаугурацияга коңшу же чет мамлекеттердин президенттери чакырылган жок. Мисал келтирсек, жакында эле баарыбыз тең США-нын президенти Байденди карадык, бир дагы башка мамлекеттен президент келип катышкан жок. Өткөн жылы дагы биздин кошуналарыбыз дагы президент болуп шайланышып, башка өлкөлөрдүн жетекчилерин чакырышкан жок. Бизде де ошо тартипти сактанып, биз дагы башка өлкөнүн президенттерин бул аземге чакырган жокпуз. Ириде инаугурация санитардык эпидемиологиялык талаптарга ылайык өтөт. Учурда чакырылган коноктордун 90% ПЧР тести тапшырып бүтүштү. Алардан ичинен 4 инсанда коронавирус табылып, алар аземден четтетилишти. Айта кетсек, иш-чарага чакырылган жарандарга улуттук филармониядан бет кап, антисептик берилип, санитардык эрежелерди сактоо милдеттендирилет. Катыша турган бардык мүчөлөрдү, катыша турган адамдардын баарын ушу полимераздык чынжыр ыкмасы менен жаңы тажы вирусун аныктоо иштерин уюштурдук. Республика боюнча 10 лабораторияны уюштурганга жетиштик. Алар ошо жерлерден келаткан делегаттар жана ошондой эле жөнөкөй жарандарды дагы ушу баарын анализден өткөрдүк. Бүгүнгө жетише алдык. Бүгүнкү күндө 1181 адам анализ берди. Шайлоодо жеңишке ээ болгон Садыр Жапаровдун кызматына киришүү аземи эртең өтөт. Инаугурация Түз ободо КТРК, ЛТР жана башка республикалык телеканалдар аркылуу көрсөтүлөт. Мындан сырткары Бишкек шаарынын Борбордук Ала Тоо аянтында шаардыктар үчүн LED экран орнотулду. Ал жактан да көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Инаугурация саат 10:45 башталат. Салабат Эркетаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР Бишкек.